ислам тарыхын ыйыкташтыруу илдети жана кесепеттери. Диний аң сезимдин артта калышы жалпы маданий абалдын артта калышын толугу менен шарттайт. Андыктан диний маданият аң сезим тууралуу кеп жамы журтту кызыктырган маселе экенин эске сала кетким келет. Диний аң сезимибизди талкалаган түшүнүктөрдүн эң башкыларынын бири бул тарыхты ыйыкташтыруу илдети деп атаганга толук негиз бар. Бул жерде ислам тарыхындагы кээ бир доорлордун, каармандардын апыртылып, ыйыкташтырылып кеткендиги тууралуу кеп болмокчу. Тарыхый талдоо. 8-кылымдан тартып, дээрлик 13-кылымга чейин ислам маданияты алтын доорун баштан өткөргөнү белгилүү. Андан кийинки доорлордо бир жагынан маданий өсүш токтоду же артка кетти. Экинчи жагынан айрыкча батыш маданияты өсүп кетти. Натыйжада бир кезде цивилизация курган коомдун урпактары жарышта озуп бараткан маданият менен тең тайлаша албай турган доор башталган. Тең тайлашуу мүмкүн болбой калган соң, өзүн өзү сооротуу максатында бир кезде биз мындай кыйын элек, тигиндей улуу элек деп мактанып олтуруп, аябай чиелешкен тарых түшүнүгүн калыптандырып алдык. Тактап айтканда, ошол учурда гүлдөп өнүгүп жаткан батыш маданияты менен мусулман маданиятын жарыштырам деп олтуруп, дээрлик мифтешкен тарых жаратып алдык. Айрыкча Мухаммед пайгамбар жашаган доор, пайгамбардын жана анын доорунун сахабалар башынан өткөн окуялар өтө ыйыкташтырылып, догмалаштырылып, дээрлик мифтештирилип кеткен. Анткени батыш маданиятынын каршысында эң эле катуу мактанаарлык материал катары Азирети Мухаммед бар эле. Бирок бул абал эл оозунда нукуралыгын жоготуп, апыртылып, саясатташтырылып кеткен. Тарыхты бурмалоонун кесепеттери. Бүгүн айрыкча кээ бир ислам аалымдары жаңылбас, илимий кынтыксыз, өзгөчө зээндүү катары кабыл алынып, аларга карата айтылган кыпындай сын пикирге кан кайнап кетиши так ушул илдеттин башында турат. Тарыхтагы ислам аалымдарын бүгүнкү ислам изилдөөчүлөрдүн академиялык этикага туура келген таризде сынга алынышы, алардын ой пикирлерине альтернативалуу ой пикир жаратылышы табигый көрүнүш болууга тийиш. Илимдин так ушундай жол менен өнүгүшү тарыхый тажрыйбага айланган чындык. Так ошол табууга айланган тарыхый баяндардан улам, бир канча кылымдан бери ислам дүйнөсүндө балта сапка жарагыдай илимий өнүгүү жок эсе. Анткени Куран менен сүннөттүн тайыз чечмеленишинен улам. Жаңы илимий пикир айтылып чыгаары менен, ал кишини дароо дин душманы катары жарыялап, акаарат жаадырмай, жада калса кол салууга чейин жеткен көнүмүш адатка айланган. Дин аалымынын илимий пикиринин салмагын көчө жиндисинен дароо фанатка айланган зөөкүр өлчөп калган жерде, мусулмандардын маданий деңгээлин жогорулатып, башкалар менен жарыша ала турган абалга чыгаруучу исламдык окуунун укуктары көгөрбөйт, өсүп өнүкпөйт. Алсак, мечиттердеги диний насааттарда биологиялык, физикалык, анан да теологиялык чындыкка дал келбеген окуялар, каармандар тууралуу көп айтылат. Окуялардын учканы, аккан сууну артка кайтарганы, кумгандагы сууну карап туруп эле кайнатып жибергени тууралуу икаялар сахабалардын баары өтө адептүү, дегеле күнөөгө жакындабаган, өмүрүндө саналуу гана майда барат күнөөгө илинген адамдар болгону тууралуу маалыматтарды Азирети пайгамбардын айды экиге бөлгөнү, суусуз калганда манжаларынан суу агызып, сахабаларга ичиргендиги сыяктуу окуяларды ушуга мисал келтирсе болот. Чын төгүнүн сурап такташтырганга толук шарт түзүлгөн эмес. Молдо баян айтат, калгандары угат. Угармандын ичинде жомокко окшогон окуялар чындап эле тарыхта болуп болбогонун сурай алгыдай эрктүүсү аз. Ал эми молдокелердин ичинде ага илимге таянып жооп бергидей билимдүүсү аз. Тарыхый адамдарды ыйыкташтыра бергенибиз аз келгенсип, силер билбейсиңер, акылыңар жетпейт, адашып каласыңар, аалымдар гана билет, алар мындай тигиндей укмуш, биз алар сыяктуу боло албайбыз деген сөздөр менен мечитке тозоктон корккондон улам жүрөгү түшүп келген угармандын өзүнө болгон ишенимин сындырып салабыз. Ушундан улам аракет кылса аалым боло турган балдарыбыз коркок билиш бир угарманга гана айланып калып отурат. Дагы бир кесепети, биздин коомчулуктун ушундай нерселерден бара-бара жатыркабай калышы чыныгы билимдүү адамдардын исламга болгон көз карашын тескери жагына өзгөртөт. Натыйжада билимдүү адамдардын катмарында өсүп өнүгө турган, Курандагы кылдат адептик ченемдерге,
укмуш принциптерге негизделген ислам маданияты билимдүү адамдардан куржалак калып чөгө берет. Акыркы кылымдын психологиялык изилдөөлөрү тастыктагандай, ийгиликтүү болуш үчүн адамдын өзүнө болгон ишеними жогору болушу керек. Биз аалымдарды өтө ыйыкташтырып, өзүбүздү паска чаап жатабыз. Тактап айтканда, өзүбүздүн бурадарлардын өзүнө болгон ишенимин өлтүрүп жатабыз. Өзүнө өзү ишенбеген адамдан дурус, күчтүү, чечкиндүү, билимдүү мусулман болуп беришин күтүүгө болбойт. Кыскасы, алар укмуш болгон, кыйраткан, биз дээрлик кайрадан туулсак да, алардай боло албайбыз деген маанидеги баяндардын көп айтылышы бизди алдыга эмес артка тартат. Биз күнөөкөр болдук. Кудай кечирбесе тозокто минтип күйөбүз. Тигинтип өрттөнөбүз деп, өзү кедей, укуктары, мүмкүнчүлүктөрү чектелген, эптеп бала чака багып жаткан байкуштарды коркутуп, аларды мечитте ыйлаткан сайын, балким кайсы бир мааниде адамды жок кылып аткан болбойлу. Өзүн мечитте сөз болгон сахабаларга, аалымдарга салыштырып, өзүнүн үмүтү үзүлүп ыйлаганда карап туруп атаганат. Ал сахабалар деле сендей эле адам болгондур, көп кайгырбачы деп койгон келет экен. Жыйынтык. Бул жагдайдан сабак чыгарып, диний маданияттын өнүгүшү үчүн ташталышы керек болгон кадамдардын бири туура ислам тарыхын түшүндүрүү иши. Бул үчүн муфтият мечиттерде колдонулган китептерди көздөн өткөрүп, тарыхый чындыкка дал келбеген, илим-билимге каршы келген компоненттерди таап, молдокелерге эскертип коюшу керек го деп ойлойм. Тийиштүү компоненттерин таап, колдонмо китептерден чыгарып, кийинда мечиттеги диний насааттар канчалык туура нукта баратканын көзөмөлдөөдө муфтияттын чечими же кадамы илим-билим менен дугманын, табунун, балким кара ниеттиктин ортосундагы тандоо боло тургандыгы түшүнүктүү болду окшойт. Кантса да Кудайдан үмүт үзбөйлү. Аракет бизден, ийгилик Кудайдан.